Анда эмесе биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Асан Жакшылыков, анын өмүрү жана чыгармачылыгы болмокчу. Асан Жакшылыков 1949-жылы Нарын районундагы Миңбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепте окуп жүргөн улан кезинде эле колуна калем кармап, поэзия дүйнөсүнө аралашкан. Суу чарба тиштиги боюнча билим алып, учурунда комсомолдук кызматтарда иштеген. Кыргыз эл жазуучусу, залкар акын, ойчул, эссеист, универсал илимпоз Асан Жакшылыковдун бүгүнкү бийиктиги ал тууралуу атайын сөздү талап кылат. Жазуучунун чыгармачылыгы миң кырлуу буюмга окшойт. Анын баарын сөз кылып отурууга бул жапырак кагаздын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Асан Жакшылыков лирик акын. Таңдын ырахаты аттуу алгачкы китебинен тартып, Улуу шашке, Бейпил көктөм, Белес, Макмал төр, Ыклас аттуу 10го жакын китебин окурмандар, адабиятчылар, сынчылар жакшы кабылдаган. Ошондой эле Асан Жакшылыков бул эпик акын. Кыргыз адабиятынын тарыхында ыр менен роман жазган 4-чү адам. Мээрим романынан кийин жарык көргөн китептердин ичинде ырларга да, поэмаларга дагы орун берилген. Ал эми 20 поэма кирген Ыр чабыт аттуу жыйнак акындын бул жанрда абдан берилгендик, жоопкерчилик менен иштеген чыгармачылык түйшүгүн көрсөтөт. Асан Жакшылыков ошондой эле чебер котормочу. Ал Пушкиндин, Тагордун, Леоновдун, Межелайтистин, Эминдин, Алейниктин, Абайдын жана башка акындардын айрым чыгармаларын кыргызчага которгон. Ал эми өзүнүн ырлары орус, украин, казак, монгол, англис, молдова тилдерине которулган. Акындын поэтикалык изденүүлөрүнүн ичинде балдарга арналган ырлардан турган Жайлоодо, Жазгы байыр аттуу китептери бар. Рас, андан кийин агай бул жаатта атайын аракет кылганы байкалбайт, бирок поэзиядан кол үзгөн жок. Тескерисинче түгөнгөн сайын түтөдү, таризинде эмгек кылды. Буга башкасын айтпаганда дагы 70 жылдык мааракесин утурлай басмага сунган Бүркүт уя жана Кыя жол китептери бар. Бүркүт уянын алгачкы эле беттериндеги улуу тут, ачык сөз, өмүр эмне, тайыба, өтүнүч, комуз, ниет жалгоо жана башка ырлар аталыштары эле айтып тургандай, дагы эле өз элинин улутунун, анын тарых тагдырынын, маданиятынын кечээги бүгүнкүсүнө чындап күйгөн, акындын ириде жарандык позициясын айкындап турган ырлар экен. Ал эми Бүркүт уяга салыштырмалуу Кыя жолду окуу окурманга кыйын. Мында негизинен акындын жеке тагдырын, табуусун, жоготуусун чагылдырган ырлар орун алган. Өмүрлүк жары Гүлүмкан эже менен Чолпондой кыз Алтынайдын ордун жоктоо иретинде жазылган ырлары окурмандын сай сөөгүн сыздатат. Турмуш чындыгын моюнга алуу, ынануу, ийненин көзүнчөлүк жылчыктап байкалган жерден кайра чыйралып, алды жарык, кең жол табуу, өзүн эле эмес, дүйнөнү бүтүн сооротуу, ушул маанай, ушул эрк, ушул кайрат чыгарманын өзөгүн көзөбөтүп, жок болгон жерден бар кылып, өчкөн жерден тутантып, акын жеке тагдырын эле эмес, бүтүндөй дүйнөнүн билигин өйдө көтөргөнсүп, жалынын тутантып, отун алуу олонсконсуп, мында деле баягыдай жеке нерсе менен чектелбей, өзүнүн кайгысына бүтүн ааламды чулгап, кайра ааламдын көз жашын сүртүп, айтор 1000 аракет изденүүдөн өзү өткөн аз келгенсип, окурманын кошо өткөрөт. Учурда акын, жазуучу, кыргыз таануучу Асан Жакшылыковдун поэзия, проза учкул сөз топтомдору, кыргызстануу багытындагы көп тарамдуу эмгектери 10 томдук болуп басмадан жарык көрүү алдында турат. Бул улуттук адабият тагдырына кайдыгер карабаган окурмандарга кызыктуу болот деп ойлойбуз. Анда эмесе балдар, бүгүн силер
Асан Жакшылыковдун өмүр баяны жөнүндө кыскача маалымат алдыңар. Ал эми силерге үйгө тапшырма. Ушул улуу жазуучу акыныбыз Асан Жакшылыковдун алган сыйлыктары жөнүндөгү маалыматтарды интернет булактарынан таап, жазып келүү. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.